Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо шак жүрүш программасы. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Максат Мамыралиев жана Алтынай Сарыбаева. Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бир аз убакыт мурда Кыргызстанда 2025-2030 жылдарга карата коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегиянын долбоору коомдук талкууга коюлду. Буга чейин дагы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен өлкөдө коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча документтерди иштеп чыгуу, бул багытта иш алып баруу боюнча бир топ тапшырмалар берилген. Өзүңүздөргө белгилүү, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеш дагы бул боюнча иш алып барууда. Биз бүгүн ушул багытта кеңири сөз кылабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин секретариатынын катчысынын орун басары Замир Айылчиев, ошондой эле ушул эле антикоррупциялык ишкердик кеңештин өнөктөшү АКС коомдук уюмунун жетекчиси Самаган Тойчубаев жана ушул антикоррупциялык ишкердик кеңештин мүчөсү жана элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин жетекчиси Радик Шабданов бар. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар? Урматтуу угармандар, эгер сиздерде суроолор болсо дагы кайрылсаңыздар болот. 0502 39 21 90 0312 39 21 90 телефондору аркылуу. Анда алгачкы сөздү жогоруда биз тааныштырып кеткендей маектештерибизге берели. Алгачкы сөздү Замир мырза сизге берели. Мына жогоруда айтпадыкпы, 2025-2030 жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегия, анын долбоору коомдук талкууга коюлду деп. Мына ушул стратегияны иштеп чыгууда, деги эле даярдоодо кандай маселелерге көбүрөөк көңүл бөлүндү? Биз ушул багытта сөздү уланта берели. Алгач ушул 25-30 жылдарга карата коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегия ичине эмнени камтыды? Ушундан баштабайлыбы сөздү, Замир мырза? Саламатсыңарбы, урматтуу радио угуучулар, урматтуу кесиптештер. Баарыңарды бүгүнкү эфирге ушу жамааттын улуттук Кыргыз улуттук радиосунун жамаатына чакырууңарга ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден, бул 2025-30 жылдардагы мамлекеттик стратегияны 2016 жылдын 16 ноябрында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун указынын негизинде тапшырма берилген. Ошол тапшырманын алкагында бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши өзүнүн ишмердүүлүгүн жигердүү аткарып жатат. Бул ишкерчиликтин башында турган Муканова Нурипалиевна, башка катчы өзүңөр билгендей эле эл аралык стандарттарга ээ болгон жогорку билимдин жана ошондой эле чоң тажрыйбанын ээси. Бүгүнкү күндө Нурипалиевнанын жетекчилигинин алкагында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши ушул стратегияга, өзгөчө ошо буунун коррупция Бириккен Улуттар уюмунун коррупцияга каршы конвенциясына ылайык коррупциянын алдын алуу боюнча адистештирилген мамлекеттик органды түзүү боюнча эл аралык тажрыйбаны үйрөнүү боюнча иштерди алып барып жатабыз. Андан сырткары санарип технологияларды колдонуу аркылуу судьяларды көзөмөлдөө жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин бош кызмат орундарына тандоонун ачык айкындуулугун камсыз кылуу боюнча иш чараларды өткөрүп жатабыз. Ошол нерсе бул стратегиянын ичинде камтылып атат. Ошондой эле пландашуу, иш чараларды актуалдаштыруу, жаңы милдеттерди коюу жана коррупциянын азыркы чакырыктарына жана коркунучтарына ылайык келген коррупцияга каршы чараларды иштеп чыгуунун үстүндө иштеп атабыз. Ошондой эле отчетторду бекитүү жөнүндө чечимдерди кабыл алуу, коррупцияга каршы стратегияны ишке ашыруу, камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү, ишти талаптагыдай уюштурбаганда жана аны аткаруунун жыйынтыктары болбогондо мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо үчүн Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин жыйындарында мониторингдин жыйынтыктарын талкуулоо. Бүгүнкү күндө өзүңөр билгендей Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши 3 багытта иш алып барат. Бул биринчиси мониторинг, анализ жана баалоо. Биз бүгүнкү күндө бардык мамлекеттик органдарда коррупциянын келип чыгуу тобокелдиктерин да карап чыктык. Бүгүнкү күндө мындай алгылыктуу иштердин натыйжасы акырындан чыгып жатат. Ошондой эле биз коомдук уюмдар менен да көп иштерди алып барып атабыз. Буга чейин бир дагы бийликтин
мезгилинде коомдук уюмдар менен иш алып барылган эмес да. Бүгүнкү күндө ошо антикоррупциялык ишкердик кеңеши түзүлгөндөн кийин бул президенттин демилгеси менен түзүлүп, ошонун башына Нурип Алиевна келип, ошо Нурип Алиевна ошол коррупциянын алдын алууда, ошо коррупция менен күрөшүүдөгү күчтүү эксперт экенин далилдеген деп ойлойм да. Бул деген ошо коомдук уюмдар менен түз иш алып барды да. Ошондой эле бүгүнкү күндө мына азыр Минюстун алдында 24 миңге жакын коомдук уюмдар катталса, ошонун 35 менен биз болсо ошо меморандумдун алкагында көп иштерди алып барып атабыз да. Анан бул коррупциянын алдын алууда негизи эле Борбордук Азия мамлекеттеринде деле бизге ошо Өзбекстан, Казакстан жана башка мамлекеттерден мындай өздөрүнүн бааларын жакшы берип жатышат да. Мындай бизге суктанаарын да белгилеп жатышат да. Бул эми коррупция менен күрөшүү албетте бул президентибиздин эрки да. Ошонун эмесинен болуп атат. Анан стратегия боюнча баса белгилеп кетсек, бүгүнкү күндө стратегия мындай толук кандуу бүтөйүн деп калды буюрса. Бул стратегияны иштеп чыгууда АДСтин ошонун үстүндө турган ошо жетекчибиз Нурип Алиевнанын кошкон салымы зор. Бүгүнкү күндө биз эл аралык стандарттардын көпчүлүгүн изилдеп жатабыз жана ошондой эле чыктык көпчүлүгүн. Ошонун натыйжаларынын негизинде стратегияга да камтылып, менин оюмча ошо жакынкы күндөрү стратегия кабыл алынса, бул стратегия бул Борбордук Азиядагы эң күчтүү стратегиялардын бирөөсү болот деп ойлойм. Бул жөн эле жаздым түрүндө калбай, ошол жыйынтыктарын берет деп ойлойбуз да. Анан элдерге мындай түшүнүктүү болуш үчүн айтып кетейин, бул мамлекеттик антикоррупциялык стратегия 5 жылга жазылып атат. Бул стратегия кабыл алынса эмнени берет деп ойлошот да элдерчи. Ооба. Бул стратегия негизи экономиканын өнүгүшүнө жана жарандардын укуктарынын толук корголушуна жана мамлекетте жемкорлуктун жок болушуна жол ачат. Рахмат. Абдан жакшы экен. Анда биз мына Замир мырза айтып кетпедиби, жанагы бир топ коомдук уюмдар менен иштештик депчи. Анан мына биз канчадан бери ушул багытта көп маектерди уюштуруп келебиз. Ошол коомдук уюмдардын жетекчилери дагы ошол антикоррупциялык ишкердик кеңешке мүчө болгондор барбы? Алардын бири мына Радик мырза биздин студияда отурат. Радик мырза, ушул мүчө болуп жүргөн учурда, мезгилде сиздер ушул Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүүнүн бир багыттарын өзгөртүп, анан ошол болуп кеткенден кийин күрөшүү эмес, бир алдын алуу багытында иш жүргүзсө болот деген бир механизмдерди көрө алдыңыздарбы? Саламатсыздарбы? Туура, ошо биз кеңеште жарандык коомдун 5 өкүлү келгенбиз, иш алып барып атабыз. 3 жылдан бери ошо мамлекеттик органдардын ошо коррупцияга каршы күрөшүү саясатынын иш планынын алкагында мониторинг жүргүзүп келебиз, талдоо байкоо иштерин. Жыйынтыгында биз ошол мамлекеттик органдарда болгон көйгөйлөрдү, ошол мамлекеттик органдарга кайрылып жүргөн жарандардын укуктарынын бузулгандарын аныктап, биздин өзүбүздүн жыйындарда байма-бай айтып, тиешелүү жетекчилерге сунуштарды берип келебиз. Мисалы, 2022 жылы биз ушу жол коопсуздук кызматы менен соттук аткаруучулар иш алып баруусун байкоо салганбыз. Жыйынтыгында абдан жакшы сунуштарды бергенбиз. Былтыр болсо ошо соттук отурумдарга, ачык соттук отурумдарга катышканбыз. Катышып, жыйынтыгында тийиштүү жетекчилерге өзүбүздүн сунуш пикирлерди бердик. Азыркы учурда мен Юстиция министрлигинин анын алдында органдардын ишин мониторинг жүргүзүү боюнча алып барып атам. Мына жаңы эле жолугушуудан келдим, Чүй Бишкек башкармалыгы менен. Кечээ болсо министрдин тийиштүү орун басарлары менен жолукканбыз. Ушу жарандык коом эле эмес, бул бизде кеңеште илимий чөйрө ишкерлер, мамлекеттик органдар жана жарандык коом. Замир мырза белгилегендей, ошо Нурип Алиевна, Муканова эмгеги чоң. Ар дайым ошо биз жасап аткан иштерди башында кеп кеңешин берип, макулдугун берип, бизге оңдоп түзөтүү, бүт баардык жагынан жардам берип, ошо жарандык коомду окутуп, ошо кандай мониторинг жүргүзсө деп чет элдик тажрыйбаны бизге үйрөтүп келет ар дайым. Ар дайым өзү координациялап, аягына чейин чыгарып, жыйынтыгында резолюцияга киргизип, ошо көйгөйлөрдү, сунуштарды ушундай чоң иштерди алып барып атат. Нурип Алиевнага биз коомчулуктун атынан ыраазычылык билдиришибиз керек. Абдан чоң иштерди алып барып жүрөт. Нурип Алиевна көптөн бери ушул тармакта иштеп келет, международный чет элдик эксперт. Анан азыр эми бул стратегия 25-30 жылга иштелип чыкты, жумуш топ
жумуш топтун курамына бүт баардык мамлекеттик органдар кирген, президентибиздин тескемеси менен. Ал жумуш топто ошол биздин Нурипалиевна бар ал жерде. Буга чейин биз президентибиздин тапшырмасы менен 2022-25 иштеп чыккан болчук. Стратегиянын долбоорун абдан талкуулап, мамлекеттик органдар менен макулдашып, ошо радиолорго келип айтып жүргөнбүз. Ал стратегия дагы өзгөртүүгө кичине толуктоолорго дуушар болуп, азыр жаңы жумуш топ иштеп чыгып, бүгүнкү күнү коомдук талкууга чыгарды. Жакын арада ажыбыз карап чыгып кол коюп берет деп ишенебиз. Ал жерде абдан жаңы механизмдер, жаңы инструменттер кирди бул жерге. Мына азыр стратегиянын долбоору турат. Бизде мына планды да бүгүн беришти. Ошол стратегияны ишке ашыруучу план 2025-27 жылдарга. Муну азыр талкуулап кичине айтып беребиз. Бул жерде да ар бир планда, ар бир иш-чарада ошо жарандык коомдун ролу чоң. Ар бир иш-чарада мисалы ошо коррупцияга каршы аракеттенүүнүн таасирдүү механизмдерин жана ыкмаларын киргизүү, практика колдонуу, натыйжалуу камсыз кылуу, багытталган коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө Кыргыз Республика мыйзамын өркүндөтүү. Ушул жерлерде да ошо жарандык коомдун өкүлдөрү аралашып жүрөт. Мыйзамдарды жазууда, ал мыйзамдардын ишке ашышында деги эле ошо стратегиянын иштешинде, ошо пландын иштешинде ар дайым жарандык коом. Буга чейин Замир мырза белгилеп кеткендей, андай болгон эмес экен. Бүгүнкү күндө биз ошо жарандык коом мамлекеттик башкарууга, мамлекет ушу коррупция кылмыштуулук менен күрөшүүдө, ошонун алдын алууда иштеринде байма-бай аралашып, ошо өзүбүздүн талдаабызды, мониторинг кылып келебиз. Рахмат, урматтуу радио каармандар. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып коелу, биз Кыргызстанда 2025-2030 жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегиянын коомдук талкууга чыгарылгандыгы, анын ичинде кандай мазмун камтылган, деги эле биз өлкөдө коррупцияны жоюу аракетинде мындай алдын алуу боюнча басымдуу иш алып бара алабызбы, ага кимдер тартылышы керек, аракеттер кандай болуш керек, реалдуу ишке ашыруунун механизмдери кандай деген темада түз эфирде сөз кылып жатабыз. Биздин студиянын меймандары менен дагы бир жолу тааныштырып коеюн. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин улуттук консультанты Замир Айылчиев, антикоррупциялык ишкердик кеңештин өнөктөшү АКС деп аталган коомдук уюмдун жетекчиси Самаган Тойчубаев жана антикоррупциялык ишкердик кеңештин мүчөсү, элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин жетекчиси Радик Шабданов биздин студияда. Эгер сиздерде мындай суроолор пайда болсо, анда бизге байланышка чыгыңыздар. Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, сурооңуздар болсо узатсаңыздар болот. Анда азыркы суроо Самаган мырза сизге. Мына буга чейин ошол коррупцияга каршы күрөш болуш керек, өлкөдө коррупция абдан гүлдөп кетти деп көп айтылган. Ар кандай сиздерге окшогон коомдук уюмдар, бирикмелер, союздар, кеңештер өз алдынча иш алып барган. Мындайча айтканда, аны эч кимден жашырганга болбойт, чаржайыттык орун алып келген. Бирок президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынан кийин анын чечими менен, атайын жарлык менен антикоррупциялык ишкерлик кеңеш түзүлдү. Бул кайсы бир деңгээлде ошол күчтөрдү бириктирип, бир координациялап дейбизби, же болбосо мындай бир багыттуу иш алып барганга мүмкүнчүлүк түздү деп эсептесек болобу? Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун жамааты жана угуучулары. Албетте, бул сиз айтып атасыз, буга чейин деле коррупция менен күрөшүүлөр болуп келген, ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп келген. Бирок негизи эле коррупция дагы деле гүлдөп атат, дагы деле токтобой атат деп көптөгөн жанагы активисттер айтып калат. Сиздердин немеңиздерден байкап калабыз, түз эфирлериңиздерден. Бунун бирден бир немеси, мындай тилекке каршы биздин элде мындай түшүнүк пайда болгондо, коррупция менен күрөш десе эле кармоолор, камоолорду ошолор менен эле чектелип калган да. Азыркы жаңы сунушталып аткан стратегиянын принциптерин, ошолордун ичиндеги ошо коррупциянын стратегиянын ишке ашыруу жанагы принциптери, механизмдеринде бул жанагы себептерин аныктап, себептерин ошолордун жана негиздерин, коррупциялык факторлордун себептерин аныктап, ошо себептери менен күрөшүү, алдын алууда ошол бул эң чоң ролду ойнойт деп ойлойбуз. Ана мисалы бир нерсени айта кетет турган болсок, азыркы жаңы немеде биздин сунушубуз менен стратегиянын ишке ашыруу принциптеринде адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин, коомдук жана мамлекеттин кызыкчылыктарын, коррупциялык көрүнүштөрдү коргоо, анын ичинде коррупцияга каршы аракеттенүүгө көмөк көрсөткөн адамдарды коргоо деп. Буну биз убагында сунуштаганбыз 2023-2025 жылкы стратегияда. Бар бул. Ар бир мамлекеттик кызматкерлерден жана бир карын майды бир кумалак чиритет деп коет. Ошол эле учурда ар бир министерство, ведомстволордо
чынчыл патриот кадрлар дагы бар. Ошол системалык коррупцияга каршы ушу мамлекет үчүн жанын үрөп чын жүрөктөн иштеп берем деген кадрлар дагы бар да. Ошол кадрлар тилекке каршы буга чейин президенттер тарабынан айтылган, кайсы жерде коррупция болот айткыла, фактыны бергиле деп айтылганда буга чейин көтөрүлгөн фактылар болгон да. Мисалы ошол эле погран жана улуттук погран жана чек ара кызматында коррупцияны айтып чыккандардын кайра өздөрү куугунтуктогон учурлар болгон. Ошон үчүн ушундай нерселер болбоо максатында биз сунуштаганбыз. Бул сунуш азыркы немеге дагы кирген. Анан негизинен айтканда коррупция жаатында иш пландар, стратегиялар, ар кандай иш пландар неме болгону менен план түзүлгөн эмес да. Ошондон аксап калган көп нерселерчи. Азыр болсо бул стратегиянын кантип иш чара ашыруу планы дагы иштелип чыкты буюрса. Анан бир нерсени айтуу керек. Стратегия азырынча кол коюла элек, буга чейин уже иштеп атат. Ушу стратегиянын негизинде мисалы ыйгарым ар бир министерство ведомстволордо өзүнүн ыйгарымдуу укуктуу өкүлдөрү бар. Ошол ыйгарымдуу укуктуу өкүлдөрүн киргизип, ошол ар бир өзү ошол министерство ведомстволордо штатта ошол жерден айлык алып иштейт дегенде биз ошондо башында айтканбыз. Бир жыл болуп калды. Ошол ыйгарымдуу укуктуу өкүл ошол зданияда, ошол министерстводо иштеп атканда, ошол жерден айлык алып аткандан кийин бул ошол министерствого ошол жерге көз каранды болуп калбайбы деген суроо жаралган. Тилекке каршы бул нерсе болду. Мына мисалы бир департаментти айтып кетели, улуттук агенттикти айтып кетели. Негизи эле ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн иштери кандай? Ошол департаментте деби, министрликте деби кайсы жерде иштебесин, ошол жердеги системалык коррупцияларды изилдеп, аныктап, себептерин аныктап чыгып, тийиштүү органдар менен өз ара тыгыз иш алып баруу. Ошол улуттук агенттикте, бир улуттук агенттикте ыйгарым укуктуу өкүл ошол жерде системалык коррупцияны изилдеп таап, улуттук агенттиктин жардамчысын чоң сумма пара менен карматканда, улуттук агенттиктин директори ошону жумуштан, кызматтан алуу фактысы болгон, аракетин көргөн. Ыйгарым укуктуу өкүл болсо өзүнүн жеке связдарын пайдаланып, өзүнүн ордунун сактап калганда, ушул жаатында айтып кетүү нерсе бар. Стратегиянын 4-3 пунктунда мамлекеттик мекемелердеги ыйгарым коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн көз карандылыгын камсыздоо. Ошол буюрса стратегиянын негизинде өзүнчө көз карандысыздык ыйгарым укуктуу өкүл орган ачылса, ыйгарым укуктуу өкүлдөр ошол жака баш ийсе, мен ойлойм ар бир мындай жыйынтыктуу болот да, жанагындай иштен алып салуу, куугунтуктоо бул токтойт деп ойлойм да. Рахмат. Замир Алчевич, мына жогоруда айтылбадыбы, жанагы ар бир ведомство, министрликтеги түзүмдөрдөгү ыйгарым укуктуу өкүл ошол коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча. Жогоруда долбоордо айтылгандай болсо, ал көз карандысыз болсо, анда ал жоопкерчилик дагы ошончолук болушу керек да, Деги эле коррупцияга каршы аракеттенүү деген маселеде ошол ким ошол курамда бар же ким өкүл, ушунун баардыгы ошол адамдын жоопкерчилигине жараша болушу керек го дейм. Бул албетте баягы ар бир мамлекеттик органда биздики ошол ыйгарым укуктуу өкүлдөр бар да. Буга чейин бул институт өзүнүн фундаментин баягы бекемдеп көргөзө алган эмес. 2015-жылдары жаңылбасам. Бирок мына антикоррупциялык ишкердик кеңеши түзүлгөндөн кийин президентке караштуу ушул институттун фундаменти бекемделип, ошол ар бир мекемелердеги коррупциялык элементтердин мындай кандайдыр бир деңгээлде жоголушуна бир жол ачылды да. Ошондой эле алар бир гана өздөрү иштебестен, аларга ошо коомдук уюмдардын өкүлдөрү дагы кошулду да. Бул албетте бул идея, бул практиканы ишке ашыруу, теория жүзүнөн практикага ашыруу бул Нурипалиевнанын өзүндө. Ошо Нурипалиевна өзү ушул нерсени бекемдеп, анткени коомдук уюмдардын бардыгы эле бийликке болгон мындай өздөрүнүн таарынычы, жинденүүсү болуп келген да. Бул адатта нааразычылыктар көп болуп келген. Бирок бүгүнкү күндө мына ушул эле Самаган мырза же болбосо Радик мырза мисалы, булар деле коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн жетекчилери, бирок булар ошол мамлекеттик органдардагы ошо коррупцияны алдын алуу боюнча өкүлдөрү менен тыгыз иштешип,
президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши менен тыгыз иштешип ар кандай чогулуштарды өткөрүп жатканда ошол жактан да көрүп жатышат да кандайдыр бир деңгээлде өсүш болгонун. Анан кандайдыр бир деңгээлде булар деген ар бир мисалы уюмда ар бир министрлик бөлүнөт да, мисалы курулуш агенттиги бир коомдук уюмга бөлүнсө, ошол курулуш агенттигиндеги болгон көйгөйлөрдү жарандар айтышат, же болбосо булар өздөрү да изилдеп табышат. Анан ошол нерсени тиги жактагы биздин өкүл менен барып сүйлөшүп, анан ошо жетекчилер менен жеринде таанышып, анан көйгөйдү президентке жеткирбей эле же министр премьерге жеткирбей эле өз жеринен чечип атышат да. Бул бийликке болгон чоң бир энергия колдоо деп эсептейм да. Коомдук уюмдардын ошол эле учурда жана ишеним да пайда болот да, Бул ишенимди жаратып атат. Анткени коомдук уюмдар негизинен баягы ошол иштин ичинде жүрбөгөндүктөн алар баягы сындап келишкен да көпчүлүк учурда. Анан ошол иш жеринен көрүп, ошол эл менен иштешип, булар баягы коомдук уюм болгондуктан бул мамлекеттен деле колдоо жок да буларга. Негизи колдоо болгон туура болмок, негизи коомдук уюмдаргачы, бирок колдоо жок. Бирок ошентсе да булар патриоттук негизде өздөрүнүн энергиясын, убактысын колдонуп жардам беришип, анан ошол өз жеринен булар көрүп жатышат. Ушул жакта булар иштешет турбайбы? Биз болсо көрбөй жүргөн турбайлы? Демек буларды биз жалаң гана кемчиликтерин айтпай, биз бул жактан көмөктөшөлү деп көмөктөшүп атышат. Анан баягы сындап атышат, бирок сунуштарын берип ошонун үстүндө иштеп атышат да. Ошон үчүн бул бүгүнкү күндө коомдук уюмдардын институту жана ошондой эле мамлекеттик органдардагы ыйгарым укуктуу коррупцияны алдын алуу боюнча институт өздөрүн акыркы 3 жылда өздөрүн бекемдеди. Анткени бул нерсеге ишенген эмес көпчүлүк адамдар. Бул бекемделишке сөздүн ачыгы Нурипа Алиевна болду да. Башкы катчы ушул нерсени көзөмөлдөй алды. Анан бүгүнкү күндө мисалы бизде деген ар кандай форумдар болуп атат. Мисалы бизде мына Өзбекстанда болуп атат форумдар ар кандай. Мына Кыргызстанда да ар кандай тренингдер болуп атат. Мисалы Азия өнүктүрүү банкынын колдоосунун алкагында бир катар форумдар, тренингдер өттү. Ошо тренингден булар 10 жылда албаган тажрыйбаларды алып атышат да, баягы кейстерди. Ошон үчүн бүгүнкү күндө УПКлардын, ошо коррупцияны алдын алуу боюнча мамлекеттик органдарда өкүлдөрдүн жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн кейси, багажы, билим багажы аябай эле кеңейди. Анан бул нерсе менен токтобой биз дагы ошол алдыга кадам таштап атабыз. Мисалы, могул 25-30 жылдардагы стратегияга ошо коомдук уюмдардан келип түшкөн сунуштардын баардыгы эсепке алынды. Анан бүгүнкү күндө бул мамлекеттик 25-30 жылдардагы мамлекеттик стратегияны жазууда эбегейсиз чоң колдоо көргөзгөн бул деген президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши жана ошол ишкердик кеңештин командасы. Ошол командада ошо биздин мүчөлөр бар да. Ошо мүчөлөр жана ошондой эле коомдук уюмдардын жетекчилери, ошолордун мүчөлөрдүн баардыгы тең салым кошту. Бул стратегия Кудай буйруса жакынкы 1-июнга чейин кабыл алыныш керек, жаңылбасам. Ошол кабыл алынса, Кудай буйруса, бул биз үчүн, биздин мамлекет үчүн чоң жеңиш болот. Мына жакшы, Радик мырза, Самага мырза коомдук уюмдардын ролу жөнүндө, алардын таасири жөнүндө айтып атпайбызбы? Негизи ушул сиздердин жанагы Замир Айылчиевич айткан сунуштар, пикирлер дагы ушул мазмунда камтылды деген нерсе да. Демек сиздер мурда ошол өз алдыңарча иштеп жүргөндө коррупцияга каршы аракеттенүүнүн кандай натыйжалары болот экен, анын механизмдери канчалык, эмне кылсак натыйжалуу болот деген тажрыйбаңарды да пайдаландыңар да, Ооба, туура. Бул жаатта биз Нурипа Алиевна менен илгертен таанышпыз. Илгери Нурипа Алиевна эксперт болуп жүргөндө ошо антикоррупция жагында мен чогуу кызматташып, анан убагында ошо азыркы Ажоов Садыр Кожоевич комиссар болуп турганда, ошо улуттук коррупцияны алдын алуу боюнча агенттикти башкарып турганда, биз ошол агенттикте иштеп, чогуу иштегенбиз. Ошондо эле бул иштерди баштаганбыз. Кийин бир тоскоолдуктар болуп, Садыр Кожоевич жумуштан алып койгондон кийин бул иштин баары токтоп калган. Анан Садыр Кожоевич бийликке келгенде Нурипа Алиевна ошондой демилге көтөрүп сунуштап, баягы иштерди кайра уланталы деп, анан Ажоов тапшырма берип, ошол иштер уланып атат. Анан ошол жактан Нурипа Алиевна тажрыйба болгон, менде да тажрыйба болгон. Анан калган коомдук уюмдар менен
биригип мурдагы тажрыйбаны эске алып, андан берки биз баягы элдин арасында жүрүп ар дайым талдоо байкоо иштерин кылып келебиз да, ошолордун баарын көйгөйлөрдү, сунуштарды эске алуу менен ошо стратегия иштелип атканда биз абдан жакшы сунуштарды берип аттык. Биз ушу Кыргызстандын ичинде болгон көйгөйлөрдү сунуш кылып берип аттык. Нурипа Алиевна чет жактан алган тажрыйбаны, жанагы өнүгүп аткан өлкөлөрдүн ошолор кандай күрөшүп атат, кандай алдын алып атат, ошол инструменттерди бул стратегияга киргизгенге аракет кылдыңыздар, киргизди. Нурипа Алиевна киргизди. Бизде коомдук уюмдар 3 жылдан бери мына Самаган мырза ар дайым ушу укук коргоо жагында иш алып барып келет, архитектура жагында иш алып барат, мэрияда иш алып барат. Айдар мырза башкы элдик көзөмөл, алар болсо ошо билим берүү тармагында, Нурлан мырза саламаттык сактоо тармагында, мамлекеттик кызмат, бүт тармактарда баардык тармак боюнча иш алып иштеп атабыз. Ошол жердеги көйгөй сунуштарды, жарандар менен ортодо болгон келишпестиктерди эске алуу менен бул стратегияга болушунча киргизгенге биз сунуштарды бердик. Мурдагыдан өзгөчөлөнгөн же болбосо бүгүнкү күндө реалдуу бир механизм катары эсептелген эмнелер кирип атат? Мындай да, мурдага деле стратегиялар болгон. Ар бир бийликтин убагында өзүнүн стратегиясы болгон. Айырмасы бул стратегияда биз эми ойлойбуз, эми мен жарандык коомдун өкүлү катары, ошо жарандык коом ар бир пунктуга, мына планда ар бир пунктуга ошо жарандык коом жүрөт. Мисалы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү же мыйзамдарды жылдыруу же ошол мыйзамдардын иштешинде кийин бүттүк жерде ошо жарандык коомду кошуп туруп биз жумуш топко абдан ыраазыбыз. Анткени айырмасы ушунда. Мурдагыларда жарандык коомду мынчалык кошкон эмес. Азыркысында жарандык коом көчөдө жөн эле басып жүрө бербей, бир мыйзам алкагында, бир укуктуу талаада иш алып барганга шарт түзүлдү. Жарандык коомдун көзү менен, мисалы мамлекеттик органдарда жарандык коомдор тестесинен барып, тестес байкоо болуп турса, ал жерде иштөө, мамлекеттик элдерге кызмат кылуу да жакшырат. Азыр деле жана сиз айтып аткан байкоо жүргүзүүлөр болуп атат да, мониторинг. Ошолордун натыйжасы кандай болуп атат? Ошол тиешелүү түзүм, министрликтер кандайдыр бир жыйынтык чыгарып, андан бери ошо мамлекет үчүн коррупцияга каршы аракеттенүүнүн натыйжасы болуп атабы? Болуп атат. Пайдасы дегеним да. Болуп атат. Анткени мына мен өзүбүздүн ишти, ошо жана айтпадымбы, жол коопсуздук кызматында сот аткаруучулар менен штрафтарды биз мониторинг кылганда, мисалы жана пеня, биз ошондо сунуш бергенбиз. Бул пенияларды адамдар төлөй албайт го, бияктагы основной каршы турса пеняны кантип төлөйт, ушул пеняны жоюп салса болот бекен, мамлекет бир амнистия кылып салбайбы деп сунуш бергенбиз. Мына мисалы азыр пениялар жоголду. Мисалы соттук отурумдарда жанагы аудио видео фиксация кээ бир жерлерде иштесе, кээ бир жерлерде иштебей. Мисалы соттор жанагы кабыл алган чечимдерди кийин коомчулукка чыгып айтып берип койсо кандай болот? Ушунун баары ишке ашып атат чекесинен. Бул жаңы стратегиянын негизи эле президентке караштуу коррупцияга каршы ишкерди кеңештин башкы катчысынын демилгеси менен жогоруда кесиптешибиз айтып кетти, Самир Алчевич. Жарандык коомдук уюмдардын өкүлдөрүн тренингтерге, ар кандай тренингтер менен окутуп, катсабаздыгын жоюу максатында ошол эле учурда бул жерде ошол эле өнүккөн өлкөлөр, мына мисалы коррупция жаатында жакшы ийгиликтерге жетишкен Европанын мамлекеттеринин ошолордун методдорун үйрөнүп алдык. Анан ошолор негизи эле жарандык, бул стратегия боюнча жарандык коомдун өзүнүн ролу эмне үчүн жарандык коомдорго ошо сырттан мониторинг берилди? Себеби дегенде, мамлекеттик кызматкерлерге караганда жарандык коомдук уюмдун өкүлдөрүнүн элге болгон доступ деп коет орусча, мындай байланыш, эл менен болгон байланыш түзмө түз буларды бизде мындай көбүрөөк десек болот. Себеби биз ошо калктын арасында аралашып жүрөбүз да, кухняны ичинен көрүп, ичиндеги көйгөйлөрдү көрүп. Андан сырткары бул стратегия кабыл алганга чейин биз мына мисалы бир ишти айтып кете турган болсок, биздин максат ошо сырттан мониторинг жасап, системалык коррупцияны, ошол жерде болуп аткан көйгөйлөрдү, ошолорго тиешелүү, кайсы жерде көйгөй болуп атса ошолорго тиешелүү башчыларына кирип сунушубузду беребиз да, чечүү жагын. Мисалы айтып кетели, Борбор шаарыбызда башкы глав архитектурада мисалы жерди мэрия, Бишкек мэриясына караган жерди ижарага алууда айталы, биринчи ошо арыз менен кайрылып, архитектуралык корутунду алууда 50 квадрат болсо 2 ат ызы берип келген.
бул биринчиден ошо жанагы жана немелерге кагаздары көп болот биринчиден, экинчиден акчасы да көп болот. Анан ошондо тиги ишкерлерден бизге мындай сунуш түштү да, муну кыскартса кандай болот, 100 квадратка чейин кыскарталы. Биринчиден кагаз да үнөмдүү болот, экинчиден акчасын дагы оптималдаштырып бир ортоңку баа кылып biz каршы эмес дегенден биз ошол глав архитектуранын ошол орун басарына сунуш менен киргиздик эле, сунуш менен бердик эле. Булар азыр 100 квадратка чейин бир атызы кылып койду. Демек бул мамлекетке дагы, анан ошол ишкерге дагы пайда алып келе турган сунуш болгон экен. Эң негизгилеринин бири ошол жана мамлекеттик өкүлдөрүнүн, бизнес коомчулуктарынын, коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн ошол эле учурда илимий чөйрөнүн өкүлдөрүнүн баарын башын бириктирип, координациялап, жана сиз айткандай жогоруда айтып өттүңүз, координациялап бир аянтчатка башын бириктирип, болуп аткан көйгөйлөрдү сөзсүз түрдө председатель кабинет министровга же президентке чейин жеткирбей, болуп аткан көйгөйлөрдү жеринен чечүү. Жергиликтүү бийликтер менен, жергиликтүү бийликтер менен ошо бир аянтчаны чогултуп, ошол жерде көйгөйлөрдү, жана коомдо болуп аткан көйгөйлөрдү чогуу ошолор менен талкуулап, чогуу чечүү бир мүмкүнчүлүгү бар да. Албетте буга жана башкы катчы Муканова Нурипалиевнанын эмгеги зор. Бул дагы аябай чоң эмгек десек болот. Ошолордун баарын башын бириктирип, бир аянтчага бириктирип, мындай иш алып барыш чын айтканда оор да. Анан эми биз ишенебиз, Кудайым буйруса, бул негизи эле бул стратегияда жогоруда кесиптештерим да айтып кетти. Башкы катчы Нурипа Муканова Алиевнанын эмгеги зор да. Анан өз убагында буйруса ажообуз баалайт деп биз ишенебиз. Замир мырза, мына коомдук талкууга чыгарылды деп атпайбызбы, жана 2025-30 жылдарга карата. Эми бул коомдук талкуу андан кийин мындай процедурасы, эрежеси кандай болот? Эң башкысы бул коомдук талкууга чыкканда бул жакта ошо эл менен эсептешүү деген да. Ошондо Сунуштар эске алынат, ачыктыкты билгизип атат да. Эми бул кийинкиси эми Кудай буйрса процедуралар биз эми баягы ар бир мамлекеттик органга тийиштүү бөлүктөр бөлүнгөн, ошонун үстүндө иш алып барат да. Мисалы биздики болсо ошол биздики дагы атайын бөлүктөр бөлүнгөн, багыттарыбыз бар, ошонун үстүндө иш алып барып атат жана башында айтып өткөндөй эле. Анан Кудай буйруса коомдук уюмдардын көпчүлүгү жана коомдук талкууда жарандар келип өздөрүнүн тескерисинче мындай кубануусун гана айтышты. Бул стратегия аябай жакшы жазылыптыр, окуп чыктык деп. Анткени бул президенттин администрациясы ошо президенттин сайтында да чыкты да. ооба. Анан ошол жактан элдер ачык көрүп, анан маалыматтык масс медиалардан да көрүп, анан буларга оң баасын беришти да. Анан бул жактан баса белгилеп кетүү үчүн нерсе, баягы элдер бүгүнкү эфир стратегияга байланыштуу болуп жаткандыктан мен элдерге да туура түшүндүрүү максатында бир 3-4 мисалды айтып кетейин. Ооба, сөзсүз. Багыттарды. Бул стратегия эмне үчүн кабыл алыныш керек, бул эмнеге багытталган деп атат. Булар болсо биринчи адамдардын жана жарандардын укуктары менен эркиндиктерин, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарын, коррупциянын көрүнүштөрүнөн коргоо, мамлекеттик саясатты ишке ашырууну контролдоо жана мониторинг жүргүзүү боюнча адистештирилген мамлекеттик органды аныктоо менен коррупцияга каршы аракеттенүүнүн укуктук негиздерин өркүндөтүү. Үчүнчүсү болсо коррупцияны алдын алуунун натыйжалуу чараларын колдонуу, коррупциялык тобокелдиктер, коррупциялык көрүнүштөрдү пайда кылган себептерди жана шарттарды жоюу, коррупцияга каршы күрөшүү чараларын күчөтүү, жарандардын жана мамлекеттик бийлик органдардын ортосунда болгон ишенимин жогорулатуу, коррупциялык укук бузуулар үчүн жоопкерчиликтен кутулбастык принцибин ишке ашыруу, жарандардын коррупцияга каршы укуктук аң сезимин жогорулатуу, коррупциянын көрүнүштөрүнө туруктуу сабырсыздык мамлекетти мамилесин калыптандыруу, ошондой эле жагымдуу инвестициялык чөйрөнү жана бизнес шарттарын түзүү, алардын ишине мыйзамсыз кийлигишүүлөрдөн коргоо. Бул биринчиден неме да, баягы өлкөнүн эл аралык аренадагы позициясын жогорулатуу. Бул коррупциянын стратегия кабыл алынганда ушул иштер да болот. Анан ошол өлкөнүн буунун, мисалы быйыл буунун атайын немелер отчеттор чыгып, ошо баалоолордун алкагында Кыргызстан мурда деген өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн катарында болсо, мындай азыр мындай Сингапурдун, Кореяныкындай болуп, мындай тез өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн катарына кирбедиби? Ооба. Бул эми олуттуу нерсе да, ошол сыңарында эле бул да өтө олуттуу.
Анан негизи эле бизде мамлекетте ушул коррупция жаатында иштеген, коррупциянын алдын алууда, антикоррупция багытында иштеген адамдардын жумушу өтө татаал. Анан ушул нерсеге көпчүлүк адамдар мындай демотивация бербесин деп айтып кетет элем да. Мисалы деген, мисалы биз азыр айтып атпайлыбы, мисалы башкы катчынын иши өтө оор, чын эле оор да. Анткени баягы канча адам менен иштейсиң, үйдө бир адам менен жашаш кыйын болуп аткан заман болуп атпайбы азыркы учурда. Анан тетигиндей команда менен иштешчи, анан айтып коюш керек. Бизде болсо жалаң эле сынчылдар көп экен, кылган ишке негизи мотивация берип турса, биз эми бүгүнкү эфирде мисалы менин жеке пикиримде ошол нерсени айткым келди да. Ошол эми баягы кылынып жаткан иштердичи. Анан ошентип айтып турсак, менин оюмча жакшыны айтып турсак дагы жакшы көп болобу деп ойлойм да. Демек, президенттин ошол ишеним артып, президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеш түзүп, анын ишин ушул колдоп жатканы мындай кайсы бир деңгээлде натыйжасын берип жатат. Андыктан биз мындан ары улантып кетишибиз керек, колдоо болуш керек деген сөз да бул, Бул сөзсүз түрдө. Себеби дегенде президент бул нерсени колдоп атканы бул коррупция күрөштүн мындай аеосуз күрөштүн башталышы болгон да. 3 жыл мурун түптөлгөн. Бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө бул институтту дагы колдош керек деген нерсе да. Мындан ары улантып кетиш керек, Ооба, бул нерсе деген, мисал деген президентке Нурипалиевна негизи эле өзүңөр билгендей өзү принципиалдуу позициясы терең, билими күчтүү адам да. Ал барып мындай кошоматчылыкты айта албайт. Мындай кошоматчылыкты мындай айта албайт да. Анан ошон үчүн мындай со стороны виднее дегенде биз мындай өзүбүздүн пикирибизди айтып атканыбызда, президентке бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүүдө албетте УКМКнын кылып жаткан иштери зор. Ооба. Өтө чоң бул практикалык негизде. Бирок ошонун алдын алууда, ал эми ошонун алдын алууда Нурипалиевнанын кылып жаткан иши өтө чоң. Анан президенттин ишмердүүлүгүнө өтө бир чоң колдоо көргөзүп жаткан күчтүү кадрлардын бирөөсү десем. Демек, биз Кыргызстанда ушул 2025-30 жылдарга карата стратегия жөнүндө сөз кылып жатпайбызбы? Ооба. Биз ушул коррупциялык көрүнүштөр болуп кеткенден кийин эмес, ага чейин алдын алууга көбүрөөк басым жасалган нерсе кирген экен да буга, стратегияга. Бул нерсеге ошол нерсе кирди. Анткени деген, мисал мурда деген коом нааразы болчу да. Бүгүнкү күндө коомдук уюмдардын өкүлдөрү, үлкөн уюмдардын өкүлдөрү келип, алар өздөрүнүн сунуштарын да берип, мына бүт стратегияга бүт ошол уюмдардын сунуштарын баары кабыл алынды да. Бул деген ошол эл менен иштеше алгандыкты күчтүү кадрдын бир белгиси деп ойлойм да Нурипалиевна. Ошон үчүн бул жактан да эми өздөрүнүн пикирлерин беришеттир. Бул стратегияда азыр мындай сунуш болуп атат. Ушул стратегияны ишке ашыра турган, координациялап, мониторинг жасай турган бир мамлекеттик орган, ыйгарым укуктуу орган болуш керекпи? сөз болуп атат. Стратегия киргизилген бул жөнүндө, сунуш катары. Биз ушул ыйгарымдуу укуктуу органды, буну албетте бул маселени АЖО чечет. Антикоррупциялык кеңештин төрагасы. Биз ушу АЖОбузга кайрылабыз. Ошол ыйгарымдуу укуктуу органды аныктап атканда, биздин ошо кеңештин алдында катчылык бар да, секретариат Нурипалиевна жетектеген. Ушул катчылыкты эле ошол органга айландырып койсо, ушул иш улана берет. Анткени тажрыйба бар, 3 жылдан бери жасалган иштери бар. Анан бунун иштелип чыгышында ал кишинин да салымы көп да. Анан команда билет алып кеткенге. Анан азыр башка бир органдын алдында түзүп, ал жака бир башка командалар келип, бул жака буну абдан сиңирип, муну ишке ашыргача да убакыт өткөрөбү деп ойлойм да. Демек, сунуш бул, Сунуш бул. Анан муну жерде ушу планда бир 2-3 пункт айтып берейин. Мисалы, ушу стратегияны ишке ашыруучу иш план бул. Мына 25-27. Бул да долбоору. Бул жерде мисалы мынтип турат. Тергөөнү уюштуруу методикасын өнүктүрүү. Тергөө бөлүмдөрүнүн практикалык ишинде укук жана материалдык техникалык база менен камсыз кылуу. Коррупция менен күрөшүүдө ведомство аралык өз ара аракеттерин, инструменттерин өнүктүрүү. Ошондой эле тергөөчүлөрдүн ишине колдоо көрсөтүү жана түрткү берүүнү укуктук механизмдерди киргизүү аркылуу коррупциялык багыттарды, кылмыштарды тергөөнүн натыйжа жана сапатын жогорулатуу. Бул жерде дагы республикалык бюджеттин алкагында дейт,
Дагы мисалы сот көзөмөл жана укуктук коргоо системасынын кызмат адамдарынын ишинде алардын өзгөчө статусун жана функцияларын чагылдырган кызыкчылыктардын кагылышын башкаруунун ички эрежелерин өркүндөтүү дейт. Мисалы ведомстволук укуктук актылар менен алардын аткарылышын камсыз кылып, кызыкчылыктарын кагылышка башкаруу эрежелерин аныктоо дейт. Мисалы могу жерде дагы соттор жөнүндө жазылып тур, айтып коеюн. Судьялардын жана сот органдарынын кызматкерлеринин кесиптик ишинде жүрүм-турумун коррупцияга каршы модели жана жүрүм-турумун тиешелүү алгоритм менен иштеп чыгуу боюнча атайын иштелип чыккан социалдык психологиялык тренингтерди үзгүлтүксүз өткөрүү. Бул жерде да ошо жарандык коомду бул жака кошпоптур, бирок ошол пландын ичинде бар экен. Бул жерде ошо планда, стратегияда абдан керектүү буга чейин бизде иштеп аткан мыйзамдар, иштебей аткан мыйзамдардын баарын инвентаризация кылып, ошолорго өзгөртүүлөрдү киргизип алып баруучу ошо багыттаган стратегия. Бул эми бул план боюнча да жакын арада келип бир талкуу кылалы, айтып берели өзүнчө. Бүгүн эле колубузга тийди план. Дагы бир маселе да баардыгыңыздарга эле тиешелүү суроо. Мисалы биздин Кыргызстанда ошол коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мыйзамдык базабыз кандай? Замир мырза. Бүгүнкү күндө туура маселени айтып атасыз. Бүгүнкү күндө могу стратегиянын 25-30 жылкы мамлекеттик стратегиянын алкагында бизде ошол коррупциянын алдын алууда жана коррупция менен күрөшүүдөгү мыйзамдардын бардыгы тең каралды. Ушул жактан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине дагы ошол мыйзамдар толук жазылып, анан ошонун негизинде алар 1-2, 3 окууда каралып, анан буюрса өтөт деген ишеничтебиз. Бул жакта ошо мыйзамдарда мисал, жөнөкөй эле мисал, коррупция элементтери менен кармалган жаран кандай жазаланат, же болбосо ошол коррупциялык элементтер аркылуу мисалы жөнөкөй жарандар жардамдаша турган болсо, баягы кейстерди, мисалдарды көргөзүп, алардын коргоосу кандай болот? Кыскасы, мыйзамдын бир топ түрлөрү бар. Ошолордун бардыгы тең ошо Кыргыз парламентинде талкууланат. Бул стратегияда ошонун бардыгы тең кабыл алынат. Кошумчаңар сиздердин ошол мыйзамдык база боюнча. Мыйзамдык база боюнча бир демени мисалды айтып кетели. Мисалы биз бир жыл прокуратура кызматкерлерин мониторинг кылдык сырттан. Ошондо бизге прокуратура кызматкерлерине уже ишеничи кетип кайрылган жарандар аябай көп болду. Ошолордун көпчүлүк проценти жанагы алдамчы, мошенничество деп коет, ошол жаатта болду да. Анан ушул жаатта биз өзүбүздүн сунушубузду да бердик. Биз ойлойбуз, бул биздин жазык кодекске ошо алдамчылык фактысы боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү бул бүгүнкү күндүн талабы. Антпесе көрүп атасыз, Кыргызстан уже мошенниктердин өлкөсүнө айланып баратат. Себеби буга чейинки ошо мошенничестводо эмне үчүн жарандардын арыздары каралбай атат деген суроого биз жооп таптык прокуратура кызматкерлеринен. Себеби ал дагы мисалы айталы бир атуулдан акча алды дейли. Көптөгөн сумма алса, алып туруп, ошонун бир какой-то бир 20%-ин берип коет экен дагы. Анан кийин калганын бербей жүрө берет экен. Анан тиги байкуш көптөгөн үй алам деген, дагы бир чоң бир бизнес кылам деген, же бир машина алам деген акчасын берип алган дагы болгону 20%-ин алган, калган 80% калып кетти. Өмүр бою иштеп тапкан акчасы сыртта жүрүп табабы, кандай жер казып жүрүп табабы, айтор алданып калды. Кандай кылып кайра акчасын баарын алыш керек? Арыз жазат, арыз жазганда эле ушул учурдан пайдаланып айтып кетейин. Кээ бир биздин жарандардын дагы аң сезими ушундай да. Мен буга акча берген, буну значит муну укук коргоо органдары алып барып камаш керек депчи. Бул жерде деген прокуратурада ушундай, юридикада ушундай түшүнүк бар. Ошо фактыда мындай болуп атат да. Мисалы 20%-ин бериптир. Значит бул уголовный эмес. Бул деген гражданский порядка каралыш керек деп туруп, аны үй камабайт да. Ал болсо сот менен гражданский порядкада чечилет. А сот болсо эмне кылат? Сот болсо ошол убакта карап туруп, жана иштеген ишинде канча акчалар бар, мынча жыл айына мынчадан төлөйсүздөр деп туруп эле ошо менен эле чектелип калат экен да. Ошон үчүн ошол нерселер кайталанбаш үчүн, Кыргызстан мошенниктердин өлкөсүнө айланбаш үчүн биз ойлойбуз, ушул таризде алдамчылык берүүсүнө сунуштар, кошумча комментарийлер киргизилиш керек. Биз ушуну сунушта бердик. Рахмат Самага мырза. Азыр бизде бир угарман бар экен, кабыл алып коелучу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз сизди. Мен аябай кунт коюп уктум. Анан эми комиссияңар менде мындай ой калып атат. Мындай эме да бул.
беспомощный болуп атасыңар да кайра президенттин колдошун күтүп атасыңар. Анан тиги жана стратегия жазып алып, анан ал стратегия качан ишке ашат бул? Коррупция деген коррупцияны сразу секир башка мына любой Сингапур айтып атасыңар, Грузияда вот шак эле малындыңбы? Өзгөчө чиновниктер жанагы эмелер ант берип келишкен вот. Жоготуш керек вот. Антпесе бул тиги ушинтип жүрө беребиз саскабат. Мына азыр гүлдөп атат чындыгында элечи вот. Мына билим берүү тармагын, медицинаны карасаңар вот, эл кыйналып бүттү вот. Анан кийин тезирээк чараны көрүш керек кабыл алыш керек. Анан каччын эле мактап атасыңар, ушинтип Нурипа Адиевнанын эмгеги, анан ошону мактаганы келдиңер беле. Ал өз ишин аткарып атат вот, айлык алып атат вот, дагы иштеш керек вот. Рахмат. Анан чараларды көрүш керек. Рахмат. Рахмат. Замир Аличевич, сиз баштайсызбы? Рахмат сурооңузга. Бул жакта биз сөзсүз түрдө сиздин айтып атканыңыз туура. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эл аралык стандарттарды жана чет өлкөлөрдүн алдыңкы тажрыйбасын изилдөө менен коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын практикалык колдонууга талдоо жүргүзүп жаткан учурубузда. Бүгүнкү күндө эч кандай президенттин өзүнүн эркинин алкагында бул ишкердик кеңеш түзүлүп, бүгүнкү күндө өзүнүн ишмердүүлүгүн толук жүргүзүп жатат да. Бирок Москва бир күндө курулган эмес, бала деле бир күндө төрөлбөйт, 9 ай көтөрүлөт да. Жалпак тил менен айтканда, анан дароо эле бир чоң результатты күткөн деле болбойт. Бул коррупция, бул онкологиялык оорудан да өткөн чоң оору да. Бул нерсени мындай жылдап практиканын негизинде ар кандай инструменттерди колдонууну алганда 10 жылдап, 15 жылдап келип анан ошол жыйынтыгын берет да. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө дүйнө башка нукта өнүгүп атат. Грузияны айтасыңар, Кореяны айтасыңар деп атасыңар. Албетте биз ар бир өлкөнүн практикасынын жакшы жагын, биздин маданиятка, салт санага ылайыктуу келгенин биздин киргизип, ошол өзүбүздүн формуланы иштеп чыгып атабыз да. Бул нерсе оңой эмес. Буга чейин анан калса бул багытта мындай ушундай бир кеңири масштабтагы, кеңири мазмундагы стратегияда болгон эмес да, Жок, буга чейин болгон эмес. Буга чейин деген жөн эле мындай для галочки мындай иштеп атабыз деген эле нерселер көрүнүп келсе, бүгүнкү күндө өтө чоң иштер болуп атат. Ооба, бул байкенин айткан нерсеси туура. Билим берүү чөйрөсүндө коррупциялар болуп атат. Ооба, ал мындайча айтканда базовый мындай жанагындай бала бакчага киргизип атканда же жана башка бул нерсени эч ким талап кылбай эле да, ошол ата энелер барып берип атат да, мисалычы. Ошол нерсени жөнөкөй жарандар да күрөшүш керек. Бул бир гана коомдук уюмдар же болбосо АДС эле күрөшпөш керек да. Бул жалпы элдин кругозору өнүгүш керек. Анан албетте жөн эле мындай сындабай сунуштарын берип өздөрү да чуркаш керек деп ойлойм да. Анткени биздин жарандардын көпчүлүгү мындай ушул адамдар эле күрөшүш керек дейт да. Башка өнүккөн өлкөлөрдө биз ушул күрөшүп жаткан адамдарга жардам берели дейт да, буларга окшоп. Ошон үчүн биз биргеликте ишке ашырабыз. Кыскача айтыңыз, убактыбыз абдан аз. Азыркы айтыңыз. Мындай коррупция менен күрөш болбой атат дегенден алыспын, болуп атат, күрөшүү жүрүп атат. Биздин ошо антикоррупциялык ишкердин максаты күрөшүү эмес, ошону алдын алуу, күрөшүү саясатын аныктап берүү. Калган бизде күрөшкөн органдар бар. Укук органдары күрөшөт, биз ошолорго жаңы жана өнүгүп механизмдерди бияка киргизип берүү, аны ишке ашыруусун чогуу көзөмөлдөө. Күрөшкөн башка органдар. Кыскача айтып кетейин, төмөндөгү байкенин немесине кошула албайм. Бир топ жанагы стратегиянын кол коюшуна, президенттин кол коюшуна күтүп отурбай эле биз 3 жылдан бери жардам берип келатабыз. Ошол эле учурда мен 1-2 гана жерлерин айттым, өзүбүздүн уюмдун жетишкендиктерин. Анан эми төмөндөгү кесиптешибиз айтып кетти. Баарын эле күнөөлөп отурбастан ушул коррупцияга белчебизден батышыбызга жалпыбыздын салымыбыз бар. Ар бир жаран, жалпыбыз чогуу биримдикте гана күрөшө алабыз. Же бир органдын эле күрөшкөнүн күтүп отуруп эле ар бирибиз жардамыбызды беришибиз керек. Бир кошумчалап коеюнчу, Нурипа Арина мактап атасыңар дегени мактай тургандай иш кылып атат. Анткени же бюджети жок, же айлыгы жок, 3 жылдан бери кеңеш иштеп атат. Бекер иштеп берип атат мамлекетке. Башка чиновниктер айлык алып жыргап отурушат. Урматтуу радио угармандар, биз бүгүн Кыргызстанда 2025-2030 жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча
боюнча мамлекеттик стратегиянын коомдук талкууга чыгарылышы, анын ичинде камтылган мазмуну тууралуу сөз кылдык. Абдан кызыктуу жана талаштуу маек куруп бергендигиңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин улуттук консультанты Замир Айылчиев, антикоррупциялык ишкердик кеңештин өнөктөшү АКС деп аталган коомдук уюмдун жетекчиси Самаган Тойчубаев жана антикоррупциялык ишкердик кеңештин мүчөсү, Элдик көзөмөл деп аталган коомдук бирикменин жетекчиси Радик Шабданов болду. Сиздерге ыраазычылык, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, бул маекти Facebooктагы Биринчи радионун баракчасынан кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Максат Мамуралиев болду. Ал эми урматтуу радио угармандар, сиздер Биринчи радиодон алыстабаңыздар. Азыр өлкө аймагынан жана чет өлкөдөн алынган соңку маалыматтар жана кызыктуу репортаждар менен Биринчи радио өз уктурууларын улантат.